Эми ушул президент жалган айтып, өзүнүн саясий оппоненттерине бүткүл мамлекеттик ресурсту пайдаланып жала жаап, мен Жомоктогудай баймын, аны Кудай берген. Мен дейт Данияр Нарымбаевка 5-10 миң доллардан айлык берип турат элем дейт. Андан кийинкисине да, мурункусуна да берип атат. Анын айтканы боюнча. Мен да акча кез көп болгондуктан дейт, Кудай бергенден мен ушу таратып бере берем дейт. Эми мен мечит курдум деп акча бергендин, тиги курдум деп президент айтып атат дегендерди айтпай эле коеюн. Эгерде аларды берген болсок, аял экөө тапкан акча дагы жетпей калат. Ал эми бирөөнүн эсебинен мечит курдурдум деген, бул Кудайды алдагандык болот. Бул капырлыктан дагы жаман. Бирөөнүн эсебинен мен курдуртуп атам деп мечит курдурткан. Мечитти адам өзүнүн эсебинен курдуртуш керек. Ошондо Кудай эсепке алып коет. Ошондо эл эсепке алып коет. Мына документтер, Атамбаевдин эч нерсеси жок. Эмнеге мечит курдуртат? Башка бирөө курган. Мен муну капырлыктан да жаман иш деп эсептейм. Мен исламдын терминдерин билбейт экем. Мындай жаман терминдер болсо керек. Чубактан сурап, сөзсүз кийин силерге кошумча айтып коем. Ассаламу алейкум, каргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Тükөстүнө ломкүст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Өмүрбек Бабановдун Онадырда айтылган сөзү бир топ кыргыздардын мындай ачуусун келтирди, ачык айтканда. Бирок мындай да, эгерде эмоциясы жок карасак, биринчи экспертиза боюнча козголгон, эки улуттарды бөлүү, ушундай бир чакыруу айтылган деп козголгон. Бирок андан кийинки экспертизаларда, андан кийин да экспертизалар болду да, эксперттер чогулуп, андай болгон эмес. Бул чындыгында жөн эле эмоция менен айтылган сөздөр болгон деп башка экспертизаларда чыккан. Анын үстүнө мындай да, ошол эле Бабановду алсак, ал өзүнүн иши менен иш жүзүндө көрсөттү да. Мындай эки элди кайраштырып, же Кыргызстанда бир ынтымакка доо келтирүү максаты болсо, мына шайлоодон кийин деле бир тополоңду баштаса болмок да. Тополоң соколоңду. Ошондуктан ал иш жүзүндө көрсөттү, Кыргызстандын ынтымагы ал үчүн абдан ыйык нерсе экенин. Ошондуктан керек болсо ынтымак үчүн саясаттан да кетем деп туруп, депутаттык мандатын да өткөрүп берди. Анан ачык айтканда дагы бир иш козголгон да. Канат Исаев боюнча мындай акча алган, акча тараткан, бир тополоң уюштурабыз деген аракети болгон деп иш козголгон да. Билесиң аны деле. Анан ал жерде дагы Бабановдун изи
бар дегенсип айтылган. Бирок ал Канат Исаевдин ишинде Бабановдун эч кандай изи чыккан жок. Мүмкүн Канат Исаев өзү эң баштык калганбы? Ушулуп азыр Канат Исаев парламентте деле жүрөт да. Эч кандай булар менимче азырга бийликтин дооматтары деле жогушат да. Мен мунун баарын декабрда эле көргөм. Ошондуктан декабрда эле жаңы президент Сооронбай Жээнбековго айткам, ушу Бабанов момундай кадамдарга барып атат. Өзгөчө январда айткам, мына депутаттыгынан да кетти. Эми жанагы экспертизалар да бар экен, бул иштерди жабыш керек деп айткам да жаңы президентке, Сооронбай Жээнбековго. Анан ал киши дагы макул болгон. Керек болсо мына Кудай өзү кечирсин, бирок президент болбосом дагы мына 1-2 ай өткөндөн кийин февралда, мартта ошо кездеги генералдык прокурорду Жолдубаеваны, ошо кездеги ГКНБнин төрагасын Сегизбаевди деле 1-2 жолу чакырып беттештирген, момундай сөз болбоду беле. Бабановдун иштери жабылыш керек, эмне болуп атат депчи. Мен бир нерсе түшүнбөптүрмүн, президент башка болчу да. Алар мага мени сыйлаган үчүн келип, башы ийкегени менен команданы башка президент берип калганда. Мен ишенчек адаммын да. Анан кийин мына күбө да бар керек болсо. Мартта бир жолу Руслан Казакбаев келип калыптыр, ал мага көп келип атты да. Момундай болуп атпайбы эми бул чындыгында экспертизалар момундай чыкты. Азыркы Мурабаха бурмаланган аалымдардын аалымы 1,5-2 айда өзүнүн лекциясын чыгарат. Ошол жакта баардык суроого жооп аласыңар, достор. Мурабахага адам баласы айла жоктон барат да. Квартира, үй, кредит төлөш керек. Кээ бир автосалондор өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып акча таап атасыңар да. Ошол Мурабаха алып жыргап кеткендер барбы? Астына жазгылачы, ушул Мурабаха туурабы, туура эмеспи? Азыркы Мурабаха. Бул голосовой СМС жөнүндө угуп койгула. Таксыр, ассаламу алейкум. Азыр сиздикini көрүп калдым да. Тиги Мурабах боюнчачы. Мен мисалы Мурабах боюнча машина алганмын да. Машина алып, анан азыр кредитин төлөп атам. Ай сайынчы. Анан графигini карасаң, основной сумма алганым мисалы 900 000 сом сумма алганмын. 900 000 сом алган, булар 5 жылга берген да мага. Анан плюс проценти менен 1 миллион 400 чем-то болду да. Анан эми азыр мындай болуп атат. Менде жапканга возможность болуп калды дагы. Барып жабайын десем, мындай деп атышат. Жок, эгерде жапсаң дейт, ошо 5 жылдык процентini кошуп жабасың дейт. Алган суммам 900 000. Колдонгоныма 2 ай болду дейт. 2 ай же 3 ай болду. Плюс еще ал графигini карасаң, биринчи айларында жалаң процентин алат экен. 25 000 полный эле процентин төлөп атам да азырчы. Анан мейли мага ыраазыбыз. Бирок жапсак, ушул калган сумманы, алган суммабыздын калганы, мисалы, допустим, 20 000 төлөсөң, 20 000 проценти 5 000 сом основной сумманан деп эле көрсөтүлүп атат да. Мейли калган 900 000дан бир 850 000 калып турса, 850 000ди жабып кутулуп койсок болобу десең, жок, ошо 5 жылдыкты дейт. Процентini кошуп төлөйсүңөр 1,5 миллион кылып дейт. Булар только элди алдап атат да таксыр. Вообще болбойт го дейм. Берип атканда 11% дейт, анан кийин эле жана телефонуңа электронный киргизет да. Ошону кийин карасаң 21% ставка деп турат да. Булар что-то элди мындай заблуждениеге тыгып атат да. Банкчы мисалы.